Атамбаев да мыйзамдуу мен алгам деп сотко берип атат. Айыл өкмөт уктабашың керек. Уктабашың керек. Сен бул үчүн ыйлашың керек. Бул апа эмес, бул апа эмес. Сен ыйлашың керек болчу. 79-жылкылар ал элек ака, 79. Балдар үйлөнөйүн деп калды. Ошол жер адистин тууганын сатып берген буга. Ошол алган экен, канча гектар кылып ошол сатып бүт батпагыз. Ушулардан 1 миллиондон сатып алгандан көрө кандай неметиш керек балам? Кайра элге өзүнө чек кылып сатып алган. Ооба. Мурдагыдай кылып жер трансформация болуп келгенден айыл өкмөт эски комиссия депутаттар чогула калып эле жерди таркатуу болбойт. 36 гектар жерин кетип атса, унчукпай отурасыңар айыл. Анда эмне кереги бар? Айыл өкмөт эмне кереги бар? Жой эле салбайлы аны. Өткөзүп берели, апаны айыл өкмөт кылалы. Бул апаны жер адис кылалы. Мына ушул киши 2 күндөн бери 2 күндүн биринде облат администрация чуркап жүрөт. Айыл өкмөт. Эртең канчада суд? Дөшкүнгө деген жер бозулду. 10:30. Госрегистр, архитектор, айыл өкмөт бүт бардыңар эртең 10:30да кайсы сотто карап атат? Ошо облус сотто. Административный сот. Административный сотко барасыңар эртең. Буну ар бирин обеспечить эткиле. Именно ушул жер боюнча, мына Сакыбаевдин жери боюнча барып, бул Сакыбаев дегендики. Бул мыйзамсыз берилген жер. 2005 жана Атамбаевтар менен чогуу чыккан мына тизмеси. Бажасы болгон. Ошол барсаңар азыр фабрика эми көрүнбөйт. Жол койбой саткан ушуну. Ошол жер адистин тууганын сатып берген буга. Ошол алган экен, канча гектар кылып ошол сатып бүт эметип бүткөн. Акыры бизге келгенде анан биз анан кыймылдап атпабыз. Ушулардан 1 миллиондон сатып алгандан көрө кандай неметиш керек балам? Кайра элге өзүнө чек кылып сатып алган. Ооба. Кутта ушундай кылып атат балам. Ошого жаным кашай. Ошого мен ыйлап ушу өз жерибизди өзүбүзгө неме кылалы десек кандай болот деп. Мына шу. Ana şu çekesen o nemeden. Anda taşlar turbayı. Bunu taştan veriyor. İyi, uşulardan vardı bundan dayının ketken granitsa var mı? Oo, üstüye kadar. Buranın orunmasarı? Arhitektörü geldi. Nesi bu yerler boyunca aylık mı konu? Geçe sizin taşını oldu, korkunlardı aldık. Giprazenden aldın mı? Aldık, o şöyle barıp alıp. Ne de veriyor atat Giprazen? Qo'mni qurulishlar debdi. Qo'mni qurulishlar dedi. Qarasurenni qarashli 31 ayыл аймағында Qirg'iz Respublikasының Ayыл Шаруа жер достары қызметінің Qirg'iz Ман жер долбоорлоо жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы Qarasuren 31 айыл өкмөтүнүн башчысы 23 декабрда катына төмөнкүлөрдү билдиребиз. Ал жерге тиешелүү болгон 1993-жылкы гос спецхоз азыркы 31 айыл өкмөтүнүн инвентаризация китепчесине материалдар каралды. Анда систираган жер тилкелери коомдук курулуш таштоо жайып 421 179 жайып 421 көчө коомдук курулуш калктуу конуш 330 коомдук курулуш жалпы 39 77 га жер аянты. Картадан жана ведомстводан алынган көчүрмөлөр тиркелет дейт Төлөбов директору. Бу жерде жалпы 39-77 экен да. Жана биз эметип аткан боюнча 32 гектар деп атат беле? Ооба. Ол жерден баягы жайытты мына 421 менен, 421 менен. Мына калтыгон чыгып кетет да. İçine çıkıp кетет 39'un içine. Таштоо жайыт менен мына 330 калтыгон чыгып кетет да. Ошондо калганы 35 канча алат да. 30 жаш жалпы 35-77 экен да. Принцип получается ошого примерно ошондой. 3 гектар да кошулуп атабы? Бунактарлыгы 3 гектар 377 бар, ошол чыгып кетет деп атпаймынбы? Данер ушу байлардан 377 гана калып кеткен экен. Ол дагы ошо жер адистин баягы немесине досуна берилген жер ошол калып кеткен экен, сатылбай ошол жер калып кеткен экен. Ошону немеге мына менен ген планга киргизсек, ол эми аэропорт болот деп токтоп. Баары жогун бүтүлүп, архитектура одан будан өтүп мына балдардын баардын кабары бар. Өтүп бүткөндөн кийин анан токтом чыгып калыптыр аэропортко деп. Бул аэропорт деген жомок 2012'den beri башталып келатат. Же болуп өлбөдү, же калып өлбөдү. Жок. Токтом жанагы токтом гана экен. Эми биринчи чыккан токтом Атамбаевдарга чыккан токтом. Атамбаевга чыккан токтомдор. Айыл өкмөттөн биринчи, анан кийин экинчи чыгарган токтом гана жана Мамедов беле Туйбаев беле. Туйбаев кымын экен. Sen mınanı gördün mü kendimi? Buna balam.
Аны көрдüm. Buradan kavarın var böyle. Geçe evde gördüm. Yok, bunu alıp ettiler. Tutan çünkü 20 gektarlık kuruluştan toplam zavoddan kuruluşa verilsin dep çıkardı. Bu yerde tak 30 adır ayıl hökümötü 2005-жылы токтом 16 Кара Суу районундагы 30 аdır айыл өкмөтүнүн Жыфпром участкасынан эски бузулуп кеткен малканалардын ордуна жер семирткич чыгара турган мини завод куруу үчүн Онга айыл чарба багытындагы эмес жер аянты деп атат. Атамбаев Райымкулдун жеке менчигине бекитип берүү жөнүндө дейт. Атамбаев Райымкул деген бул Атамбаев Миниси бир тууган. Бир тууган киши. 30 аdır айылда жашоочусуңбу? Жок. Бул жердин тургуну. Бул жерге тиешеси жок. 30 аdır айыл өкмөтүнүн тургуну Атамбаев. А эмнеге 30 аdır айыл өкмөтүнүн тургуну Атамбаев Райымкулдун жазган арызын карап чыгып деп берген? Ооба. Мен муну көтөрткөнмүн дагы. Жердин тургуну эмес. Токтомго жөн эле булар токулган экен да. Протоколун карап чыгып төмөндөгүдөй токтом кылат дейт 2005-жылы. 30 аdır айыл өкмөтүнүн Жыфпром участкасындагы эски бузулуп кеткен малканалардын ордуна жер семирткич чыгара турган мини завод куруу үчүн Атамбаев Райымкулга 10 га жер аянты жеке менчигине бекитилип берилсин. Тийиштүү документтерди даярдап берүү жагы Кара Суу райондук курулуш жана архитектура башкармалыгынан Кара Суу райондук жерге жайгаштыруу башкармалыгынан суралсын дейт. Бул 2005-жылы чыккан номер 16 токтом 1102-де. 10 гектар боюнча. Так, а берки 10 гектар калган 10 гектар боюнча экинчи токтом кимге кеткен? Так, бул токтом 16, бул 17. Ошол эле 16-17 менен чыккан экен. 1102-де бир эле күндө экөө тең. Так, Кара Суу районундагы 30 аdır айыл өкмөтүнүн Жыфпром участкасынан эски бузулуп кеткен малканалардын ордуна жер семирткич чыгара турган мини заводдон чыккан продукцияны сактоо үчүн склад жана автоунаа токтотуучу жай, ошондой эле мини заводко керектүү болгон курулуштарды куруу үчүн Онга айыл чара багытындагы эмес жер аянтын Бекмаматова Бактыгүлдүн жеке менчигине бекитип берүү жөнүндө. Бекмаматова Бактыгүл кимиси болгон эмен Атамбаев? Жалелбек. Элин кызы ушугла ушундай да. Мына шу жер ушу Бактыгүлгө жазылган. Жана Бактыгүлгө жазылган. Мына шу жер. Ооба. Бул ошол жанагы мини заводдун тиги чыккан саркындыларын жана продукциясын сактоо үчүн склад деген экен. Меге экөө бир эле киши болот. Бир эле проект экен да, туурабы? Ооба. Продукцияны сактоо үчүн 30 аdır айыл өкмөтүнүн тургуну дейт. Бекмаматова Бактыгүл. Бардыгы тургун эмес. Муну мен немеден эм көтөрткөнмүн. Тийиштүү документтерди даярдап берүү жагы дейт. Башынан эле бузулган экен да мыйзам, Так, эки токтом. Анан кайра булар эки токтом. Булар кайра 2021-жылы 2608 номер 1248 деп токтом чыгарып атат. 30 аdır айылына. 30 аdır айылдык аймагынын Кызыл Абад айылынын Жыфпром участкасындагы 20 га жер аянтынын максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө деп. Ооба. Бу жерде уже Мамутов Уланбекке тиешелүү болуп калып атат. Сатып берилген болот. Ким бул Мамутов? Мамутовдун юриси болуп чыккан. Өзүнүн юриси. Ооба, Атамбаевдин юриси. Булар кийин анан жерди өзүнчө чыгарып алып туруп, кайра өзү бири-бирине сата беришти. Буну ээси кылган турган Уланбек. Кайта сен ал, мен мындай чыгып турайын деп. Мамутов Уланбектин жеке менчигиндеги завод куруу үчүн берилген 10 га жер аянты, жалпысы 20 га жер аянтына дейт турак жай курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып, жана аны талкуулап Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 12-13 берилеринин негизинде 30 аdır айыл өкмөтү токтом кылат дейт. Токтом 30 аdır айылдык аймагынын Кызыл Абад айылынын Жыфпром участкасындагы Мамутов Уланбектин жеке менчигиндеги завод куруу үчүн берилген 20 га жер аянтына турак жай курууга жер аянтын максаттык багыты турак жай максаттык багытына которулсун. Ушул токтомду мамлекеттик каттоого алуу жагы кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалынан суралсын деп атат. Так, 30 аdır айыл аймагынын башчысы Туйбаев дейт. Жер кодекси эмеде, жер инспекция 12-13 беренелери кадастр не эме тиги негиз берет. Ушундай токтом чыгарып, аянттык эмесин тиги максаттык пайдалануусун участокко бөлүнсүн деп ИЖСке чыгарып берүүгө. 12-11 беренелер бул Кыргызстан аймагындагы жердин немесин белгилеген категориялар. Категориясы. 13 берене компетенция айыл. 12 берене ошол жерди бир категориядан экинчи категорияга которгон кайсы ыйгарым укуктуу органдын компетенциясына кирет ошол көрсөтүлөт. Мына жерде Жыфпром участкасындагы Мамутов Уланбектин жеке менчигинде завод куруу үчүн берилген 20 га жер аянтына турак жай курууга жер аянтынын максаттык багыты турак жай максатта өзгөртүлсүн деп атпайбы? Которулсун деп туруп токтом чыгарып атат. Укук береби жер кодексинин 12-13
Бул жөн эле филкина грамотада турабы? Максаттык багыты гана. Максаттык багыты боюнча айыл өкмөттүн комиссиясына. Жок, ошондо кандай багыт 13-чү берененин негизинде только максаттык багыт. 12-чи. Жок, максаттык багытын өзгөрткөн учурда деле айыл өкмөткө арыз менен кайрылган жаран, ал жарандын арызын баягы ыйгарым укуктуу орган деп жазылган 12-чи беренеде. Ыйгарым укуктуу органдардын положительный заключениясынын негизинде макулдук гана бериш керек өзү негизи. Өзү макулдук гана берди. Ал сурамак. Бул токтом менен турабы? Ошону өзгөртүп берүүгө суралсын деп. Жанагы мамлекеттик органдардан турабы? Жок, арызды жөнөтөт, ошол мамлекеттик органдардын положительный заключениясынын негизинде токтом чыгарып берет. Макулдук. Жок, 12-чи 13-чү беренеге таянып атпай, бул негиз кылат деп атат да. Мына жер кодексинин 12-чи 13-чү беренесинин негизинде деп токтом чыгарып туруп, тиги категориядан категорияга которуп койгон айыл өкмөттүн өзүнүн багытына которулсун деп чыгарып атпай, токтом. Укугу барбы? Жок да турабы? Которо албайт айыл өкмөт өзүнүн токтому менен. Токтомдо бул сураш керек эле да. Суралсын деген маселе чыгыш керек. Эмне себептен которулуш керек мисалы, турабы? Анан корутундулар болуш керек эле да, жазылган арыздын негизинде. Мунунун негизинде анан бул которулсун ошого деп туруп анан ар бир корутунду чыккандан кийин анан токтом чыгыш керек эле. Положительный корутундун негизинде. Булар башынан аягына чейин эле тиги Атамбаевтар заводко деп чыгарып туруп, акыр аягы жерди участокко бөлүп сатабыз деген максат болуп тур да жерде, жыйынтыгында келип. Мына үст жакта да көрөсүң. Ошого 21-жылы булар мына токтомду чыгарып туруп, тиги турак жай куруу үчүн деп эмеге өзгөртүү берсин деп атат да, максаты багыты которулсун деп турабы? Коомдук курулуш болгондо кайрадан эмеге тиги трансформацияга жөнөтүү немеси барбы? Эгерде мисалы биз айыл өкмөткө алабыз, Кудай кааласа бул жердин бүт бардыгын менчигине, мунчубак менчикке баланска алгандан кийин корутунду да коомдук курулушта берип атпайбы мына бардык жеринде? Кайра инвентаризм менен тиги трансформацияга жөнөтүүнүн кереги барбы, жок? Бул жер эми азыр айыл чарба багытындагы айыл чарба жерлердин инфраструктурасы болуп турду. Категориясы айыл чарба болуп. Айыл чарба багыты болуп. Жеке турак жайга бериш үчүн калктуу конуш категориясы. Кайра калктуу конушка өтүш керек изинес. Бул трансформацияга болот. Но трансформацияга беришибиз. Анын түгү неме болуп атпайбы, ташты жайытып атпайбы. Коомдук курулуш дегенден кийин бизде жеңилдик бар трансформацияда. Турабы? Бул сугат жер эмес, шарттуу сугат эмес. Тезирээк эмени бүткөрүп алган. Булар даже эчтекени өзгөртпөй туруп эле трансформация кылбай туруп анан бого токтом чыгарып берди. Баланска которулбай эле үстүнөн өзгөртүп. Бири-бирин эле үстүнө чыгарып берген экен булар. Муну бул токтом үчүн эми болчойт акча алгандыр да чыгарып берген айыл өкмөт. Сыйбаев деген барбы азыр айыл өкмөт? Бар. Бошоп кеткен бар бирок. Негизи тирүүбү бул? Тирүү. Тирүүлөрү неме берсин. Эми азыр ушулардын мыналардын үстүнөн ар биринен иш козготуш керек да мынанычы эмеге. Мынанда доарыздар бар. Эски токтом чыгарып берип аткан айыл өкмөттөрдүн биринчи токтомду чыгарып берген ким экен жана? Биринчи токтомдо ким айыл? Айзыбаев. Өтүп кеткен кишиге мейли, эми ага сурак жок. Мыногу тирүүлөрүнө, мына Туйбаевдарга эмненин негизинде булар өзгөртүп бергенге 21-жылы токтом чыгарып берген. Мунун бүт бардыгын прокуратурага, тиги ички иштер башкармалыгына өткөрүп бериш керек. Жерди толугу менен, мына документтердин бүт бардыгы. Мына жана прокуратура тергей турган жумуштар мына ушул жерде турат. Бүт бардыгы. Азыркы айыл өкмөттөн силер канча жолу кайрылуу кылдыңар сотко, эмелерге, кимдерге кайрылдыңар ушул маселенин чечилиши боюнча? Именно айыл өкмөттөн, элден эмес. Жок. Бир да кайрылуу жок. Эмне себептен кызыкчылык жок силерде келгенден кийин? Силер жазгыла, мынтип койгула, антип койгула. Мен эч кимден эметпейм. Жарандара процесстерге бүт барын катышып атабыз. Ким катышты? Ким жазды? Айыл өкмөт өзүн бере албайт экен да. Анакей. Ошондой да. Анан азыр жакынкы күндө бүгүн сессия болуп атат как раз. Кеңештин төрагасы менен сүйлөштүк, депутаттардан азыр токтом чыгат, ошонун негизинде депутаттар бере турган болот. Мурунан айткан ушул депутаттар берилет. Жок, депутат берилбейт. Бүгүн сессия болуп атат азыр. Канча болду кайрылганыңыздарга? 1 жыл болду. 1 жыл. 1 жылдан бери эмнеге бүгүн өтөт сессиялар? 1 жыл болду. Мына губернатордун тапшырмасынан кийин ап жүрдүм. Мына Зиянис Самыш өзү келип ушул жерде бардыгына жыйын өткөрүп тапшырманы берген, туурабы? Ошондон бери канча өттү? 1 жыл. 1 жыл. 1 жылдан бери бүгүн сессия кылып атасыз. Карапайым эл чуркап жүрөт бар. Ушулар чуркап мына апалар сотто жүрөт. Бер көйнүдө ыйлап жүрдүм мен балам. 2 күндүн биринде обл администрацияда. Окуй ушул жерди карап бергиле мүмкүн. Айыл өкмөттүн кызыкчылыгы болуш керек да. 36 гектар жериң кетип атса, үн чукпай отурасыңар айыл. Анда эмне кереги бар? Айыл өкмөттүн эмне кереги бар? Жой эле салбайлы аны.
Өткөзүп эле апаны айыл өкмөт кылалы. Бул апаны жер адис кылалы. Мына ушул киши 2 күндөн бери 2 күндүн биринде облат министри чуркап жүрөт. Жер адиси унчукпаса, айыл өкмөт унчукпаса. Жок, мен башкалардын баардыгы токтомго чыдай албай калдым. Неме Данияр. Мурункусунда алым жетпей туруп, алым жетпейт эмес до конца жетет. Мына ушу немени токтомду көргөндө жөн башынан эле туруп атпайбы? Башынан эле турат да, мыйзам бузулганы баардыгы аныкталып колдоруңарда турат. Мына токтомдоруңар, кагаздарыңар турат. Ушуну мам жер долбоордон сурап алып коюштун кыйыны бар беле? Мурда эле алып койсоңор болмок. Бир дагы жолу эме алынганда, туурабы? Айыл өкмөт. Али прокуратуранын эшигинде жүрөсүң. Депутаттардын атынан Сатыбаев, Жылдызбек атынан УКМКга кайрылганбыз. Ошол боюнча УКМКдан жооп келбеди. Кайсы жылы кайрылган? 2020 кайрылганбыз. Кайсы УКМКнын кайсы бөлүгү? Оштогу немес. Эмне деди? Ошондо На месте эле эч демеси жок эле басып коюп турган. Мазарипов иштеп турган, Акыл Мазарипов деген иштеп турган болчу. Ошондо биз кайрылганбыз, ошол жерлерди мыйзамсыз берилип кеткен, ошонун мыйзамдуулугун карап бергиле деп туруп депутаттардын атынан кайрылганда, мына өзүңүз жообун алдыңыз, тетири жооп болуп калыптыр дедиңиз. Ошол эле жерде эч негизи жок эле басып жаап коюптур. Ону ана алар жап деди да. Жап, сен мен бияктан берем деди. Ошол эле жерде басып коюптур. Эч негизи жок басып коюптур. Бул негизи гана немене негиздеп жаптыңар десем дагы ушундай деп койду. Эмеден госрегистр эмненин негизинде каттагансыңар эле? Мына жерге госактын эмненин негизинде бергенсиңер? Буга кызыл китеп алганда 2005-жылы алганбы? 2005 кызыл китеп алган. Эмненин негизинде кызыл китепти? Айыл өкмөттүн негизинде. Айыл өкмөттүн токтом жана 17-16 менен алган. Ушулар бере берген. Эми азыр мына айыл өкмөт силерге токтомду берип атат. Категория айыл чарба багында жер деп туруп, силер заводко көрүп туруп кантип жеке менчикке госакт чыгарып берип койдуңар. Жер категориясы эчтеке өзгөрүлгөн эмес, эч нерсе болгон эмес. Силерде мындай шылтоо бар экен да, айыл өкмөт токтом берди болду. Биз эмне десе токтомго таянабыз. Токтомду башкача кылып берип койсо деле силер госакт бере бересиңер. Жок дегенде өзүңөрдө мындай эме болуш керек да, кайрылуу болуш керек да. Айыл өкмөт мына токтомун туура эмес. Ооба. Себеби жериңдин категориясы башка болуп турса, биз кантип заводдун курулушуна сага госакт берип коебуз, жеке менчикке чыгарып деген суроо болуш керек. Бу жерде жашабаса, же акцион кылбаса, элдерге жарыя бербесе. 2005-те башка болгонбу тиги жетекчиңер? Ким деген жетекчи болгон? Кимдин колу менен чыккан? Кенен Сарый. Тирүүбү азыр бул киши? Бу да өтүп кеткен. Жөн эле алып эле ура берген экен да, мен баардыгын элечи. Не десе эле токтом чыгарып берди. Госрегистрдин бир ушундайы бар экен да. Не десе токтом чыкты, биз токтомду негиз кылып эле госакты бергенче шашат экен да. Ошого карапайым адамга келгенде эле отуруп калабыз. Кокуй мыйзам иштеш керек. Мыйзам боюнча мындай эмес, мыйзам боюнча андай эмес деп. Мындай акчага сатып алган эмелерге эле 2 саатта чыгарып берет экенбиз да. Мынакей момундай тапырап чыгарып беребиз да. Мына госактың деп кармата салган. Получается, госакт берерде мурда жердин категориясы башкасы боюнча корутунду аласыңар да, туурабы? Госрегистр кандай кыласыңар азыр? Мисалы, мен кайрылдым. Мисалы, силерге кайрылдым, айыл өкмөттө токтом чыгарып бердим. 10 гектар жерди бергиле. Мына кишиге мен чыккым деп азыр кайрылдым. Процедура кандай болуш керек? Азыр сөзсүз корутунду алынат. Ар бир службадан аласыңар, туурабы? Жер инспекциясы турат, мам жер долбооруң турат, башка турат. Бүт бардыгынан алып туруп, анан эгерде туура болсо, мыйзамга туура келсе корутундулар. Ошонун негизинде бересиңер. Шунча жылдан бери басып, эч ким же госрегистр же башка келген эмес. Бизде азыр мындай кызыктай ситуациялар бар экен да, мына. Мыйзамсыз алып алган киши мыйзамдуу болуп сотто отура берет экен дагы, анан мамлекеттик органдар кайра ошону сотко берип, соттон утуп алыш керек экен да. Ооба. Жер мыйзамсыз алынган. Мына муногу Атамбаевдин муногу алган жерлеринин бүт бардыгы, алдагы жазган кагаздарынын бардыгы жөн эле дааратканага апарып алса болот да, бул кагазды. Мындай алган. Жөн эле мыйзамсыз, патракай эмес, сатып алган бул. Госрегистрдин дагы архитектурасында башкасы бардыгын сатып алып туруп, анан чыгарып койгон жанагы мени, чечимди. Көрүп турат аны, элдин бардыгы көрүп атат. Бирок эч ким унчукпайт. Бүт эле коосумчук болгусу келет да, жетекчилердин бардыгы эле коосумчук болуп эле эки жакка тең жагынып отура берсе. Анан областтан бирөөлөр келип жаман жакшы көрүнүп, губернатор качан буйрук чыгарыш керек, губернатор качан комиссия түзүш керек. Ошол комиссия келип анан ызычуу чыгаргандан кийин анан бардыгыбыз кыймылдап атабыз. Данияр, ушулардын бардыгы азыр мени көрө турган көзү калбай калды. Чындыгында. Ушул кампир же өлүптүнбады, же калыптынбады депчи.
садыр кумтөргө кандай күйсө мен 32-36 гектарга ошондой күйүп атам. Эмне үчүн? Эми азыр эже Кудай буйруса апа өзгөрүү болот мына. Азыр бүт жаңы жетекчилердин бардыгына тапшырмалар берилди. Мындан ары жана антип акчасы барлар, Жалил Атамбаевге окшогон башкага окшогондор барып каалагандай 30 гектар 40 гектарлап жерди ээлеп алды деген факты мындан ары болбойт буюрса. Болбойт. Бул президенттин тапшырмасы. Губернатор дагы өзүнүн талабы менен азыр көзөмөлгө алып атат ар бир нерсени. Мындан ары андай акчалуулар келип каалагандай кылып карапайым элдин үстүнөн мыйзам чыгарып алат деген болбойт. Мыйзам чегинде чечилет бардык нерсе. Данияр айтып атат ана неменен бир депутаттын үстүнөн арыз жаздыгына карабай койду. Ол да суулуу жерден берип койгон. Мына азыр кетип атып көрөсүң, суулуу жерден бак кылып таштаган ошо жерде 10 гектарды. Кадимкидей ошо жалип бак кылып тигип бир өзбектин атынан чыгарып койгон. Бир өзбектин атына которуп койгон. Шун канча гектар жер кеткен? Ошол жердеки 10 гектар суулуу жерде болгондо дагычы бак кылып таштаган. Бизди ошака жылдыра турган болгон мына азыр мындай болот. Атамбаев соттук процесс кайсы немеде жүрүп атат болот? Азыр бүгүнкү күндө мына жерлердин эмес тагдыры боюнча кайсы немеде? Азыр Кара Суу районунун прокуратурасы тергеп чыккан жерде. Тергеп чыгып, мынакей доорус негизинде мыйзам одуно бузулгандыгы боюнча доорус келтирген. Кайсыл эме боюнча? 36 боюнчабы же өзүнчө бөлүк менен? Мен мындай кылып алыптым да. 10 гектар боюнча. Ооба. Райкулдун эмеси Мынакей 23-сентябрда доорус келтирген. Доорус бул эртең 28 күнү сотто каралат. Верховныйда каралат азыр. 10:30. Ошто. Верховныйда эмес, Ошто. Область администрацияга. Ол бир каралып биздин немебизге чечилди. Одан кийин кайта кетти дедилер. Жок, сиз 6 гектар боюнча айтып атасыз. Мына 10 гектар. 10 гектардан Ооба. калган жана 10 гектар боюнча дагы тергөө иштери жүрүп атат. Ооба. Ал боюнча да кабарыбыз бар, эми тергеп бүткөндөн кийин доорус келтиребиз деп. Ал деле ушундай точно ушундай эле мыйзамдар одон. Мен бир алдын 6 гектарга, анан 10 гектарга берип, кийин сплошной 32 гектарга дагы неме эткенмин, ошондо мына токтомду көрүп атпайм, прокуратуранын астынанчы. Азыр мындай кылабыз. Мына соттук процесстергечи жетекчилер, райондук кадастр, архитектура, айыл өкмөт бүт бардыгыңар катышасыңар. Юристтериңерди жибересиңер, атайын адистериңер барып отурат. Бул кишилер жалгыз чуркабаш керек. Бул апага кереги жок бул жер. 36 гектар жерге үй салмак беле мына. Жок. Ашып кетсе ушу жерден тиги 5 сот, 6 соту тиги участок алабыз дегендер да мынун чейин. Ооба. Ар бириңер барып катышасыңар. Эгерде бир процессте кадастрдан, архитектурадан, айыл өкмөттөн киши барган жок, ошо жерде сотто барып алып катышканда да унчукпай отуруп сүйлөсө бирөөлөр сүйлөсүн, эл сүйлөсүн, эл жаман көрүнсүн деген маселе болбош керек. Убагында жетекчилериңер кетирген катаны бүгүн оңдойбуз. Кайра мыйзам талаасына кайтарып келебиз. Ар бириңер айтасыңар. Да, туура эмес болгон экен. Убагында мындай катачылык кеткен экен. Ошонун негизинде госак берилип калган. Бирок мынау мыйзам негизинде ал жерлер туура эмес деп ар бир эменин ишкананын юристтери айтасыңар. Эгерде эл ошо жерде айткан жок, унчуккан жок, баягы эле карапайым эл кыйкырып атабыз десе, анда силерге карата чара көрөбүз. Анда ичинде мына маселенин ичинде силер да бар деп эсептейбиз. Силер жоксуңарбы ошо жерде меңерди, актыгыңарды эмес тастыктайсыңар да айтасыңар. Мамлекет мындай, мамлекет мен ушуну Сен 1 жыл 21-де болбопсуң, мыналар болгон да артыры. Мынагуларды барган жерде кайталап атабыз да ушунучу. Мамлекеттик бүгүнкү күндө органдар биз бир чынжырчабыз. Мына башында президент турат, калганыбыз айыл башчыга чейин бир чынжырчабыз. Эгер бир чынжырча үзүлүп кала турган болсо, организм иштебейт, бузулат. Бүт барыбыз иштешибиз керек. Бул элге керек эмес. Мына апага, бул апага керектүү жер эмес. Бул мамлекетке керектүү жер. Мамлекеттин жери мыйзамдуу муниципалдык жер айыл өкмөт. Уктабашың керек. Уктабашың керек. Сен бул үчүн ыйлашың керек. Бул апа эмес, бул апа эмес. Сен ыйлашың керек болчу. Айылдык кеңештин мен түшүнөм, мыйзам боюнча айыл өкмөтү өзүн өзү сотко бере албайт. Айылдык кеңештин депутаты бар, активный жарандарың бар. Ошолордон козгоп чыгып алып барып жанында жүрүшүң керек. Сот процессине катышпай атат, эч нерсе кылбай атат. Сен ар бир сот процессине барышың керек эле айыл өкмөт катары. Урматтуу соттун төрагасы, менин кызыкчылыгымда мына жерлер, бул менин жеке кызыкчылыгым эмес. Мамлекеттики, муниципалдык эме кайтарып бериңиз деген маселени коюш керек. Бул кишилер барып кыйкырса эч ким унчукпагандан кийин соттун чечим кабыл алышы деле кызык да. Ооба. Ошолордун немеси чечип коюп атат. Себеби ошол корутунду башканын бардыгын адилет сот деле чечим кабыл алса, акыйкат чечим кабыл алыш үчүн ар бириңерден тастыктама керек.
ошондой керек болбогон чакта олорго неметип коюп атат да. Бир өзүң жалгыз калып атасың. 36 гектар боюнча апа мындай кылабыз, Кудай буйруса. Жердин бардыгын алабыз. Айланып кетем. Алгандан кийин эми азыр мына сотторду деле көрүп атасыздар го. Соттордун бардыгы ротация болуп келди. Ушунусу мага пайда болду. Бардыгы ротация болуп келди. Мына президенттин өзүнүн жеке көзөмөлү менен азыр алмашты. Мурдагы бири-биринин чөнтөгүнө салып көз кысты бармак басты соттор жок бүгүн. Азыр эми Кудай буйруса мындан аркы эми соттук процесс жана тергөө иштеринин бардыгы акыйкат жүрөт деп бардыгыбыз үмүт кылып атабыз. Азыркы акыркы чечимдерге караганда, соттор кабыл алып аткан чечимдерге караганда, соттордун чечимдери акыйкат кабыл алынып баштады. Себеби биз өзүбүздүн башыбыздан өткөрүп атабыз. Бул жанагы Араван районундагы билесиздер баягы Алянаров айыл өкмөтүндөгү депутат Нурбаевдин 1000 гектар жери. Мына областтык администрациялык сот чечим кабыл алды, 1000 гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылсын деп. Мына ушул жумада чечим колго тиет буйруса, элге кайтарып беребиз баягы 1000 гектар жерди толугу менен. Элге кетет. Муногу жерде эле Кудай буйруса ошондой чечилет. Мунун үстүндө отурабыз. Бардыгыбыз отурабыз. Өлбөңүз, жашаңыз. Жашаңыз. Данияр шунчалык жалгызчылык, шунчалык даже барасың деп мени неметти. Ничин барып атасың у жака деп. Ничин баспашым керек? Ничин булар жатыш керек? 8 суу чымчык болуп, ничин мен басышым керек? Басып барбай коюшум керек. Сиздерге окшогон адамдардан анан кармалып туруп атат да дүйнөдө. Мунун жерди алгандан кийин значит трансформацияга беребиз кайра, туурабы? Трансформация болгондон кийин ИЖСке которуп туруп категориясын анан уже чекке башка эмелерди анан сүйлөшөбүз. Данияр анан мынандай болуп атат. Бул жердин өзү кудушу турган жер немеге аэропорт болуп ушул мени кыйнап атат. Анан ошо аэропортто ham 12 эле бүткөн экен, мунун тагында суу бар, ушул жерге мүмкүн эмес деп. Ушул күнгө дейин бир Искендер Матраимовдун немеси менен кызыкчылыгы менен сакталып келатат ушул жер. Мына ушул жердин аэропорту мына генпланга киргизип 1 жылдан бери жүргөн жерим ham жок болуп турат азыр. Токтом чыгып калган экен аэропортко. Ушул Муну ким чечип берет? Бул чечпесе, аны чечимди кабыл алабыз, апа, аны чыгарабыз. Жок, бул боюнча толук министрлер кабинетинин так чечими жок. Бул убагында болгон экен. Мурда жанагы Даль беле эмедеги вице-премьер Дил. Ошол Дил Валерий Дил ошол вице-премьер болуп турган убагында маселе көтөрүлгөн экен. Бирок эч кандай чечим жок бүгүнкү күнгө чейин. Биз азыр биринчи муну соттон толугу менен менчикке кайтарып алалык. Менчикке кайтарып алгандан кийин трансформацияга берели. Трансформациядан өткөндөн кийин анан сүйлөшөбүз. Бериле турган жерде токтоп калды го балам. Мына 3 гектарды мунун өзү көрүп жүгүрүп генпланга киргизип районго берилген жерде токтом чыгып калды деп Токтому бар экен деп. Азыр ошо документал келбептин, чертожу бар жогу бүттү. Токтом үстүнө токтом болуп калды, трансформация. Ушу? Жок, эми канча гектар жер? 377. Эми аэропорт боюнча 187 болуп турат. Мына жерди трансформацияга койгондо мына таза таштуу жайып деп турат го. Мына шуну 421 койдук эле. Бунун дагы 421дин 90 сотиги баягы 6 гектарга накладка болуп калыптыр да, анан кыскартып 377 кылып 90 сотик накладкасын чыгарып таштап трансформацияга койгон болчу да. Ошо 90 сотик үчүн ошо Райымкулдун үйүнө ham бардым мен. Эгерде эмегеде болсо бергиле, кайрылгы бар. Ал эски жанагы буйруктун токтомду өзү менен эле кайра жокко чыгарса болот аны. Буйрук эле экен обул администрацияда. Областта буйрук. Кара суттукла токтом. Буйрукту жокко чыгарса болот. Токтомду сот менен эле чыгарып мени кайтарыш керек. Сот менен жокко Сотко десек дагы токтоп калганда кайрачы. Беребиз. Процедураны сиз менен да байда сүйлөштүрөк, жак менен да бир акылдашып көрөлү, шеф, жанагы процедура кандай болгону боюнчачы. Аны эгер жок, давайте дей турган болсо, токтомду жокко чыгаралы. Жок балам, ушу эмгиче акылдашпадыңар, эми качан акылдашасыңар? Ушул убакка дейин канча кайрылдым, чечкендер. Токтомду жокко. Анан ким чечет аны? Сен чечпесең, мен чуркашым керек. Апа, райондон токтому чыккан экен убагында. Эми ал токтом менен токтоп калган, аны чечебиз. Чечебиз аны. Мына жерди эң биринчи нерсеси кайтарып алалы. Канча киши бар эмеде? Кезекте турган жер алуу. 5000 киши бар да. Очередте турган кезекте кайрылуулар. Канчасы муктаж? 2000 кишиде колунда токтомдору бар. 5000 киши очередте.
Muhtaçlar komissiya түзгөнбүз, комиссия менен каралат. Жалпы ошондо 7000 кишиге чек жок жүрөбү? Чек жок жүрөт. А 2000 кишиге 79-жылкылар ал эле ака, 79. Балдар үйлөнөйүн деп калды. Бирөөнүн квартирасынан жашайбы. Эме кылабы ачыгы да. Үйдө 4төн 5тен келип малканаңыз. Айылга корпуска бир кирип чыксаң 79-жылкы бирөөнүн үйүндө, алиге жашабаган адам үйүндө жашайт. Квартирант болду. 7000 киши экен да бүгүнкү күндө. А 2000 токтому бар киши контур менен көрсөтүлгөнбү же баягы илгерки эле токтомду? Илгерки токтомдор. Баягы сатылма токтомду. Берилсин тигил айыл өкмөтүнүн аймагынан деп эле койгон. Контур жок, эч нерсе жок. Регистрация болгонбу? Регистрация өткөнбү? Госрегистрация. Жок, госрегистрден өткөн эмес. Жөн Болгону 2009'dan beri жүрүлүyor. 2009'dan beri ушул. А жана 110 гектар кирдиби трансформацияга? Районго бүгүнкү күндө алып кирдик, бүт рашидин документтерин алып. Эмне болуп атат? Земель жер комиссиясы келип жерден чыгып карап кетишти. Эми карайбыз. Ошонун чечимин чыгаргыла, анда 110 боюнча мындай кылабыз, мындан ары. Бул мына акыркы убактарда угуп атасыздар да бардыңыздар эле. Жерди азыр тарата бере турган болсок, элге 6 сотудан 7 сотудан. Дагы 10 жылдан кийин уже жер калбайт. Анда азык-түлүк коопсуздугу деген чоң маселе чыгат да. Эмне менен багабыз жерди? Мейли баарына эле үй салып салдык, тапырата эле. Эртең азык-түлүктү эмне менен камсыз кылабыз деген чоң маселе бар. Ошон үчүн президенттин дагы тапшырмасы бул. Азыр үйлөрдү бийик жерге көтөрөбүз деп атабыз. Бийик. Баягыдай жер там салмай жок, участок бермей жок, бийик үйлөрдү курабыз буюрса. Мына Араван районунда Алиянаров айыл өкмөтүндө башталып атат. Азыр Кудай буйруп ошол долбоор аягына чыгып кетсе, көп кабаттуу үйлөрдү бардык райондун аймактарына курабыз. Куруп анан жанагы элге сатып алгандар бизди жаныбызды кошойт атпайбы. Көп кабаттуу үйлөргө чыгарбасак мындай эме менен чечилбейт экен бул маселе. Анан жанагы чек бөлүү маселеси. Мурдагы тизме менен же жанагы 2000 токтому бар деген адамдарга биринчи берилбейт. Мына баардыгыңыздар турасыздар. Чек мындай болот, мындан ары. Бул мына губернатордагы акыркы жолугушууда бардык жерге тапшырма берди, бийликтегилердин бардыгына. Мурдагыдай кылып жер трансформация болуп келгенден кийин айыл өкмөт, эски комиссия, депутаттар чогула калып эле жерди таркатуу болбойт. Айылга жыйын өтөт. Биз комиссия түзөбүз. Комиссиянын курамында областтан дагы адистер келет, райондон келет, айыл өкмөттөн кошулат, коомчулуктун өкүлдөрүнөн кошулат. Анан ар бир айылды өзүнө салабыз. Мисалы мына бир айылда 1000 киши болсо тизмеде 1000 кишини тең окуп беребиз. Эшматов Ташмат, там Анарбаев Умар, ушул кишилер муктажбы деп туруп айылдын элине өзүнө салабыз. Анан айылдын эли ошол муктаж, муногу муктаж эмес, мурда жер алып саткан, бул мурдагы участогу бар, мунун эки баласы бар, эки участогу бар, үчүнчүнүн эмне кереги бар десе, бүт бардыгы чийле. Мурдагы тизме менен берилбейт. Себеби мурдагы тизме менен өзүңүздөр билесиздер, бүт бардыгы акчалуулар алдына туруп алган. Жана токтом көтөрүп чуркап жүргөндүн бардыгы акча бергендер. Акча берген, анан аларга токтомду чыгарып бере берген. Ушул эмеден 30 адыр айыл өкмөтүнөн участок берилсин деп туруп карматып койгон. А киши акчаны берип ошо токтомго сүйүнүп жүргөн. Анын контуру эч жерде көрсөтүлгөн эмес. Кайсы айыл, кайсы контурдан алат, кайсы жерден алат. Токтомго деле сүйүнүп. Жөн эле токтом кылып эле сүйүнүп жүрө берген бардыгы. Ошол жанагы токтомун алып, акчасын берип алгандын бүт бардыгы ошол токтомду алганда кимге акча берсе, ошонун үйүнө барып, огородунан алып алып, үйүн басып алып, ошодон алып алсын. Бардыгына ушул нерсени жеткириш керек. Мындан ары эски коррупциялык схема менен жер таратылбайт. Бардыгыңардын эсине. Азыр айыл өкмөттөргө да, райондорго да баарына тапшырма кетти кат менен. Эч кандай тиги жерлер таркатылбайт. Канча жолу бардым. Буларды ким тосуп алган деле, эмне үчүн тосуп алды деген сөз мен. Ошо жеке менчикте экени ыйгасы тосуп алыптыр да. Бактар эмне болуп эме болду? Эскертүүнү берип, заборлорду алып деп түшүндүрүштөрүбүздү үзүп кеткенбиз. Кимге бердиң? Үстүн дагы тосуп атат. Качан? Үстү ягын дагы тосуп атат. Бир ай эле болду да тосуп алганычы. Бир ай эмес, 3 ай болду. Мен сага барганыма 3 ай болду балам. Мынаны тосуп атат. Мен чыккенде кой десек болбой эле тосуп атат да. Болот. Мындай кыласың. Кана эми архитектура, кадастр. Мына жердин эмесин чыгаргыла. Мына тозуп алып аткан жерлердин бүт бардыгын документтерин көтөрүп туруп, бөлөк комиссия менен келгиле, милицияны алып келгиле дагы полностью буздургула. Корко турган эч нерсе жок. Антип ар кимдин көңүлүн карап отура берсе, анда эл бардыгын тозуп алат жерди. Боронун үстүн дагы
тозолуп атат да, о жерден о такасына кол үлкүрөп ко. Эч кандай тосуу аркылуу берки процедура жүрбөйт. Соттун чечими чыгып, мына жерлер кайра толугу менен муниципалдык менчикке кайтарылганга чейин эч кандай кыймыл аракет болбойт. Буздургула. Жаңы жылга чейин эме кылабыз. Алдыргыла эмес. Сүйлөштүкпү? Алдырып бүт бардыгын болот. Милиция менен алып келип эле толугу менен сүрдүрүп алгыла. Албайбы, алда цеткаларын алып алып ыргыткыла. Булар барып сотко берсин. Мыйзамсыз тозуп алгандар, мыйзамсыз жер басып алгандар барып мамлекетти сотко берсин. Менин ушундай жеримди келип бардыгын алдырып салды тиги деп. Неге биз сотко беришибиз керек дагы, биз артынан чуркашыбыз керек. А мыйзамсыз басып алгандар жыргап жатат. Эмне десе тиги арызды мамлекет жазып. Ушул нерсени өзгөртөлү бүт бар. Корко турган эч нерсе жок, алып келгиле да бузуп. Соттордон гана кичине үмүт болуп калды. Оны ал үйдү аталар салган эле. Өкмөт чектеп берген. Анан арактан бирөө 2 гектар жер алган да. Олар эми азыр бизге кирип кетсеңер деп үйүңөрдү бузулат атат да. Айлыкөттөн бизге токтом чыккан, чектеп берген. Алар ошол биз салганбыз азыр. Анан 2 гектар алган адам оны сатып да чеккечи өзү. Биз алып жашап атабыз. Биз жашап атабыз. Бүгүнкү күндө. Ооба. Жер кимдин? Жердин баары үлүш жердин үстүнө салганбы? Жок. Чекеп берген, полностью чекеп берилген. Жер айдыскана. Не маселе? Бул маселе кандай болуп атат? Так. Биринчи бул жак баягы 2 гектар Сакпаев дегендерге сатылып кеткен экен 2005-жылы. Анан акыркы эмне сатылып кеткен? Баягы токтомдордон сатылып кеткен да 2005-жылы. Мына Атамбаевдикine окшогон токтом. Ошондой токтом менен сатылып кеткен. Бирок өздөштүрүүгө деп туруп берилген экен анын. Көртөндүрүүгө деп. Көртөндүрүү эч нерсе болбой жүрүп эле анан акыркы ээсине өткөндөн кийин купки продажа менен акыркы ээси алгандагы анан бул жерди мен трансформация кылып туруп чекке берем деп туруп бизге келгенде биз соглашение бербей койгонбуз аларга. Бизге мындай категориясын өзгөртүү же башка кылууга мыйзам жол бербейт. Аны сот аркылуу чечесиңер же болбосо башка органдарга кайрылгыла деп туруп жоопту жазып берип койгонбуз. Анан силерге канчанчы жылы берилди эле чек? 11-2011. Жок, 2011 эмес. Силердин ген планыңар где-то 2010-жылдары түзүлсө керек эле. 2010-жылы түзүлгөндө булардыкы 2005-жылы болуп туруп, булардыкы кийин берилген накладка болуп калыптыр деп туруп, буларды снос кылдырабыз деп атышат. Азыр биз сотко барып койгон, ал биз азыр эми сотто каралып атат буларды, бул жерди ал. Жок, бул үлүш жер ал жер. Жок, үлүш эмес. Жер ошол. Жер бир адамдыкы. Акыркы ээсине сатылып кеткен деп атпаймынбы баягы? Ал манын бардыгы мыйзамсыз. Жер кимдики бүгүн? Бүгүн ошолордун укугунда катталып турат. Жер өзү мамлекеттик жер. Мамлекеттик жер. Аныңар жанагы көрктөндүрүүгө деп алганда кийин сатып. Ошо менен көрктөндүрүлбөй турат. Бүгүн участок кылып сатам деп атат. Госак барбы? Кызылбы? Кызыл да. Туура эмес экен. Госактын кана эми архитектура госрегистр. Балда жаңы эле билбейт. Сатыбаевдин мынагыл маселе боюнча кана мына бакта бул маселе боюнча чыгаргыла. 2 гектар жер боюнча арыз менен эме кылгыла. Эсилерби? Жана үйдүн эси. Арыз менен кайрылгыла, мына акимдин биринчи орун басары. Эртең. Эртең 28 эртең сот болот. Эртеңки күнгө Эртеңки күнгө баргыла дагы 36 гектарга чыккан мына Сатыбаев деп койгон. Бул жана Сатыбаев ушуда барбы? Бар да. Мына Сакпаев. Сот процесси жүрүп атат. Бир жыл болду да. Бул соттон ушул жерде иштеп жүрүп алган экен. А соттон утулат деп азыр ким кепилдик бере алат? Буларга утпай туруп тиги отуруп коюшу мүмкүн да. Азыр мындай кыласыңар, сот процессине получается. Буларда сот жүрүп атабы? Айыл өкмөт. Эртең канчада сот? Дөштүрүүгө деген жер бузулгуса. 10:30. Госрегистр. Госрегистр, архитектор, айыл өкмөт. Бүт бардыңар эртең 10:30 кайсы сотто карап атат? Ошо облус сотто. Административный сот. Административный сотко барасыңар эртең. Буну ар бирин обеспечить эткиле. Именно ушул жер боюнча, мына Сакыбаевдин жери боюнча барып, бул Сакыбаев дегендики. Бул мыйзамсыз берилген жер. 2005 жана Атамбаевтар менен чогуу чыккан мына тизмеси. Мам жер долбоордук тизмеси. Ошону барасыңар дагы жеринде эме кылып бересиңер сотко. Бүт бардыгы мыйзамсыз кеткен жерлер. Категориясынын бардыгын тиги өзгөртүү боюнча мына кайрылып аткандыгы боюнча толугу менен түшүндүрмө бергиле. Сотто чечим чыгып туруп, эмеге муниципалдык менчикке кайтарылсын деген чечим чыгыш керек эгер булар сотко берип аткан болсо. Сүйлөштүкпү? Кайра артканда ошол 2 гектар жерди да полностью кайра муниципалдык менчикке кайтаргыла. Ошондон анан сиздин документиңиз чыгат 291-жылы президенттин немеси менен жарлыгы менен болуп атпайбы? Ошол жер боюнча сиздин үйүңүз мыйзамдаштырылып берилет, сиз дайырдан эч ким кубалай албайт.
Ар кызыл китеп. Мыйзамга илинесиз. Сизде кызыл китеп турат. Onu жок аяктан өчүртүп коет жемейден. Токтом берилген госакты барбы? Эзиме өчүртүп кое албайт. Муногул боюнча сүйлөштүкпү? Госрегистр болот. Толугу менен эртеңкиге барып, айлөкмөт. Жер адисиңер бүт бардыңар, юристиңер бардыңар, барып катышкыладагы жардам бересиңер. Жерди кайра муниципалдык бу кишиге эмес, жерди муниципалдык менчикке кайтарып алууга жардам бересиңер. Анан бу кишиникин кийин мыйзамдаштырып беребиз. Ушундай ой барбы экен кимдир бирөөдө? Ошо кайтарып алалы деген. Бар апа, алабыз. Алабыз. Бардыгында Мана киши ишенип калдым. Ана которуп келген. Эми Данияр, ошол эле неме жок. енді біз өтініш қылып қоямын, мынау тосылған жер инелеріңді да 97-8 жылы алынған. Егер чын сынос болса азыр мынау басшыларынан биліп бер, мен өзім алдырып қоямын үшін. Ешкім басып алған емес. Алдырыңыз. Документ жоқ, ошоны билип айтып бер. Сен кеткенде билбейт да булар, айтпайт. Жоқ, кармалган жерди, мынау кармалган жердикин алдырыңыздар, бүт тосмон. Жоқ, 225 өзү кызыл китепте бар да биздики. Биз ичине басып алган эмес ушул да. Кантип чыккан токтом? Ошону чечип берсиңер сиздин көзүңүзчө. Токтом качан чыккан айым? Жер адис. Булардыкыны да 98 алганбыз. Жалдан мурун алганбыз. Алар 2005 алып. Не деп чыккан? Biz ошо мынаны Бермейни хажасын деп алганбыз ошо. 98 алынган. Бардыгы бар биздики. Анан эми сиз жанагы мына баскынчылык сынос дегениңизде мен өзүмчө суранып атам да, ушуну далилдеп не өтүп берсин. Мындай кылалы ата, мындай кылалы. Жээндериңизге айтыңыз. Үкөлөрүңүзгө. Мынагы жер соттук процесс бүтүп, жерди биз толугу менен муниципалдык менчикке алганга чейин жерди кармабасын. Мунуну алсын, бүт бардыгын сетканы. Биз менчикке кайрып алгандан кийин, мамлекетке кайтаргандан кийин архитектура бүт, мына кадастр бардыгы келет дагы жерди ченеп чыгарат. Сиздин өзүңүздөрдүкү мыйзамдуу алынган токтом менен болсо, госакты менен, анда сиздерге өтөт, сиздер ошондо кармап аласыздар. Мыйзамдуу бар да документибиз турат. Алыс деле көрсөтүп берди. Эми Атамбаев да мыйзамдуу деп жүрөт. Атамбаев да мыйзамдуу мен алгам деп сотко берип атат. Сакпаев да мен мыйзамдуу алгам деп сотко берип атат. Мына тизмедегилердин бүт бардыгы сотко берип атат. Баары эле мыйзамдуу деп отурат. Бул кишиники 98-жылы гос имуществодан сатып алган экен, зданияларын. Имуществодан сатып алган. Малкананы алган. Жерчи. Анан доведение деген баягы неме бар да, госрегистр түзүлгөнгө чейин. Ошол жери дагы кошолуп өтүп кеткен да. 4 коронун ордуда Данияр ошондо 225 чыгып атпай болом. 4 коронун орду өзүнчө жер эмес. Мен мындайды айтып атпайм ата. Эгер толугу менен жериңер мыйзамдуу болсо, кайра эле өзүңөргө кетет ал. Эч ким аны тартып алмайт. Сиз просто үнүлөрүңүзгө туура түшүндүрүп айтыңыз. Чечип алып койсун. Мен баскынчылык деген сөз болбосун да. Чечип алып койсун. Элдин назарына калбасын. Мен деле элден корком эмне? Элдин назарына калбасын. Чечип алып койгула. Алгандан кийин биз бүт чечимди чыгарып, ченетип алгандан кийин сиздерге тиешелүү болсо өткөрүп беребиз. Кармап аласыңар. Эч эмеси жок. Сүйлөштүк. Рахмат.